Саламатсыздарбы угармандар, көрөрмандар, сиздер менен адаттагыдай эле Питүмүнткө көрсөтүү. Мен бүгүн ушул саясатчылар жана ошондой эле билим боюнча биздин Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга токтолуп кетсем. Саясат бул сасык нерсе деп бекер айтылбастыр. Себеп дегенде саясатчылар өздөрү биринчи жит чыгарып турушат. Биринчиден ошол саясатчылар желдей тараган желдерди чыгарып турат. То есть саясатчылар өздөрү жел чыгарып турат. Саясатчылар кимдер болушу мүмкүн? Булар коомдук ишмерлер болушу мүмкүн, эл аралап жүрөм дегендер болушу мүмкүн. Ошондой эле саясатты биринчи бул бийликке тийиштүү болот. Бийликке тийиштүү болот. Саясатты бийлик жүргүзөт. Ал кандай жүргүзөт? Ал жел чыгарыбы, сасы тийбейби? Анын баарын эл таразалап турат. Мына 30 жылдан бери ушул биздин Кыргызстан өлкөбүздө саясат сасык нерсе экен деген түшүнүк пайда болду. Демек 30 жылдан бери ошолор сасып эле келатыптыр да. Демиси болбосун. Эми мен билим жөнүндө айтып көрөйүн. Бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик кызматкерлер көп бизде. Мамлекеттик ишмерлер көп бизде. Ошондой эле бийлик турат. А бирок ошол бийлик ошол өзү ошол билимге көз жүгүртүп, билимге кам көрүп жатабы? Албетте жок. А эмне үчүн кам көрбөй жатат? Же болбосо кам көрбөгөнүн кантип билебиз деген сөзгө мен мындай жооп берет элем. Мына бүгүнкү күндө карап көрсөңүздөр, ошол университеттеги, жогорку окуу жайдагы мамлекеттик университеттерди карасаңыздар, жадаганда ошо кире бериштеги күнүгө саат сайын болобу, же кайсы убакытка чейин болобу, туалет оңолбойт. Туалеттер оңолгон эмес. Аудиторияларын айтпай эле коеюн. Аудиториялар оңолгон эмес. Жана ошондой эле мына мамлекеттин ошол билимге болгон саясатын анын билимден көрсөк болот. Ошондой эле мамлекеттик ишмерлер, ошондой эле президенти болобу, парламенти болобу, бүгүнкү күндө ошол депутаттын баласы ошол мамлекеттик мектепте окуйбу? Же болбосо мамлекеттик окуу жайда окуйбу? Албетте жок. Чет өлкөдө ошол чет өлкөлүктөр каржылап жаткан университеттерде, чет өлкөлүктөр келип каржылап ошол жеке мектептерде, башкача айтканда жылына $10.000 төлөгөн ошол төлөм акылуу мектептерде мына биздин депутаттар окутат өзүнүн балдарын. А өздөрү мамлекеттик чиновник болуп туруп, мамлекеттик мектептерде, мамлекеттик окуу жайларда, мамлекеттик колледждерде окутпайт. Көпчүлүгү чет өлкөгө балдарын чыгарып ийген. Анан кийин башкача айтканда биздин мамлекеттик чиновниктер өздөрүнүн идеясы, өздөрүнүн идеологиясы такыр, түшүнүктөрү түшүнбөгөн жактайда, түшүнүктөрү туура эмес жайгашкан. Анан балдарын түшүнүктөрү кантип Кыргызстан менин өлкөм болсун. Алар чет өлкөдөн билим алып атса, чет өлкөнүн тилин сүйлөп атса, сен чет өлкөнүн тилин сүйлөсөң, акчаны көп табасың. А сен кыргызча эле сүйлөсөң, анда акчаны аз табасың деген иш үстүндө ушундай ишти биздин иш үстүндө ишти башкарып аткан, иш чараны алып барган чиновниктер ушундай түшүнүк берип атса, анан Кыргызстандын билими кайдан өнүгөт, кайдан өсүгөт? Ошондой эле Кыргызстанда мамлекеттик менеджерлер жок. Мамлекеттик чоң ишканалар. Мына Кыргыз алтын концерни бүгүнкү күндө банкроттоп атабыз. Алтын алган, алтын менен занимать эткен ошол концерн өзү банкротко учурады. Карагылачы, мына биз алтын менен байыбыз деп аткан. Бул өзүнчө бир парадокс, өзүнчө бир абсурд да. Демек бизде мамлекеттик менеджерлер жок. Анда мамлекетте иштеген чиновниктер, анда бийлик, силер эмне кылып жүрөсүңөр? Алтын кармаган ишкананы банкрот кылсаңар. Ошондуктан бул жерде кадровый маселелерди, кадрларга көбүрөөк көңүл буруш керек. Мамалок деген аты барлар жүрөт. Көрөлок деген аты барлар жүрөт. Ошондой эле жемкоролок деген аты барлар бүгүнкү күндө кадр болуп отурушат. Ушундай ошол элге тастыкталып калган аты барлар. Андыктан бийлик бүгүнкү күндө
мамлекеттин ичинде болуп турган нерсе менен иштеш керек. Ачык эле айтайын, карапайым адамдар жөнүндө бийлик бүгүн кам көргөн жок. Баягы эле байлардын камын ойлоп атат. Мына бүгүнкү күндө дагы байларды бийликке келгиле деп шайлоодо чакырып атат. Башкача айтканда, бүгүнкү каралып аткан шайлоо деле баягы эле байлар келет. Баягы эле базаркомдор келет. Мына бийлик базаркомдор менен байлардын камын ойлоп атат. А карапайым адамды аларга 1000 сом менен беребиз деп. Ошондой эле билим берген мугалимдерди дагы бийлик өздөрү басмарлайт. Мугалимдерге шайлоо учурунда добуш бергиле дейт, өзүнүн бийликтен партиясына, же болбосо байлардын партиясына. Ал эми мектептин директорун ошол штабтын агитатор кылып кое алышкан, мектептин директорун. То есть ага ошол агитатордун акчасы 20 000 сом берип коет дагы, сен мугалимдерге агитатор кылып кой деп. Карачы, биздин мугалимдерди дагы ошол бийликтегилер, ошол бийликке келе тургандар дагы басмарлайт. Мына менин 5 мүнөттүк убактым ушул. Саламатта калыңыздар.